Казакстандын мамлекеттик органдары Екатерина Биволдун издөөдө колдонулган сүрөтүн жарыялашты. Казакстандын укуктук статистика жана атайын каттуу органдарынын порталында Екатерина Биволго издөө жарыяланды. Билдирүү издөөдөгү кылмышкерлер бөлүмүнө жайгаштырылган. Анда 35 жаштагы Бивол 2 күндөн бери изделип жатканы айтылат. 2025 жылдын 1 ноябрында козголгон издөө иши Астанада катталган жана издөөнү Байконур райондук полиция бөлүмү жүргүзүп жатат. Казакстандын ички иштер министрлиги издөөнүн демилгечиси катары аныкталды. Эскерте кетсек, 31 октябрда Казакстандын ички иштер министрлиги Екатерина Биволго карата кылмыш иши козголгонун ырастады. Адам камакка алуу түрүндөгү алдын алуу чарасы менен издөөгө алынды. Сотко чейинки тергөө жүрүп жатат деп билдирди ички иштер министрлиги. Иш кайсы берени боюнча жүргүзүлүп жатканы такталган жок. Екатерина Биволго Кыргызстан боюнча да издөө жарыяланды. Ага расалык, этникалык, улуттук же аймактар аралык кастыктуу козутуу боюнча кылмыш иши козголгон. Орусияда кыргызстандыктарды опузалап жүргөндөр Жалал-Абадтан кырмалышты. УКМК тарабынан мурда оор кылмыштар боюнча кылмыш жообуна тартылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалышты. Маалым болгондой, жогоруда аталган адамдар криминалдык авторитет Камчы Көлбаевдин жакындарынын колдоосуна ээ болушуп, Орусияда эмгек миграциясында жүргөн кыргызстандыктарды коркутууга алышкан. Мындан тышкары опузалап акча талап кылышкан. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча аталган адамдар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө уланууда. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Берлиндин полициясы теракт уюштурууга шектүүнү кармады. Германиянын борбору Берлинде полиция террордук акт жасоону пландаган деген шек менен 22 жаштагы Сириянын жаранын камакка алды. Бул тууралуу Байлд гезити жазды. Маалыматка ылайык, шектүүнүн үйүн тентүү учурунда жардыргыч заттарды жасоого жарактуу материалдар табылган. Террорчу деп шектелген адам аларды жасоо үчүн керектүү компоненттерди интернет аркылуу буйрутма кылган деп белгиледи басылма. 22 жаштагы шектүү 2023 жылдан бери Германияда башпаник издеген адам катары жашап келген. Тергөөнү Германиянын башкы прокуратурасы жүргүзүүдө. Анын маалыматы боюнча, айыпталуучуга Германиянын мамлекеттик коопсуздугуна коркунуч келтирген, оор кылмышка даярданган деген шек менен тергөө иштери жүрүп жатат. Дональд Трамп Нигериядагы исламчылдарды жок кыла турганын айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп Нигериядагы христиандарга карата кылмыштар токтотулбаса, америкалык аскерлер өлкөгө кирип, ислам террорчуларын толук жок кыла турганын эскертти. Ал Пентагондон мүмкүн болгон күч колдонуу чараларына даяр болууну талап кылды. Трамп социалдык баракчасына: эгер Нигерия өкмөтү христиандарды өлтүрүүгө жол берип жатса, АКШ дароо жардам жана колдоосун токтотот жана бул өлкөгө күч менен кирип, бул зулумду жасагандарды толугу менен жок кылышы мүмкүн деп жазды. Ал Нигерия бийлигине тезирээк аракет кылууну сунуш кылды. Буга чейин Трамп Нигериядагы христиандар коркунучка туш болуп жатканын белгилеген. Нигерия президенти Бола Тинубу Трамптын айыптоолорун четке кагып, өлкө бийлиги динге карата куугунтуктун бардык түрүнө каршы экенин билдирген. Бишкек мэриясы окуучулар уланган факт боюнча маалымат берди. Сейтекстен мектебиндеги окуучулардын уулануу окуясына байланыштуу Бишкек шаары боюнча гигиена жана эпидемиология борбору бардык зарыл иш-аракеттерди белгиленген тартипте аткарды. Бул тууралуу кала мэриясы билдирди. Маалымдалгандай, мэрдин орун басары Виктория Мангачева жолугушуу өткөрүп, бекитилген менюдан четтөө жана жалпы билим берүү мекемелеринде тамак ашты уюштуруу эрежелерин бузууга жол берилбестиги боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Ал ошондой эле мындай учурларга өз убагында чара көрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп,
учурдагы абал менен таанышты жана ууланууга кабыл болгон окуучулардын ата энелери менен болгон жолугушууга катышкан. Мындан тышкары Бишкек шаарынын мэриясы шаар аймагында жайгашкан бардык жалпы билим берүү уюмдарына тамак ашты уюштуруу эрежелерин так сактоо тапшырмасын берген. Айта кетсек, аталган мектептин окуучулары шаурмага ууланган факты катталган. Учурда алардын саны 84-кө жетти.